AQShda тарыхта биринчи жолу кишиге чочконун жүрөгү салынды. Жума күнү 57 жаштагы Дэвид Беннетке Мэриленд университетинин медициналык борборунда операция жасалып, жүрөгү алмаштырылды. Дарыгерлердин айтымында бейтап азырынча аппаратка туташтырылган, бирок жаңы жүрөк толук кандуу иштей баштады. Алар жасалма түрдө канды айлантуу аппаратын шейшембиде өчүрүүнү пландап жатышат. Дэвид Беннет дарылоонун башка жолдору натыйжасыз болгонуна байланыштуу дал ушул жаңы процедурага макул болгон. Операция алдында ал тандоо жөнөкөй болду. Өлүм же трансплантат, жашагым келет, билбейм, бул белгисиз секирек, бирок бул мен үчүн жалгыз жол деди. Дарыгерлер божомолдордон оолак болушууда, бирок адистер бул процедура медицинадагы бурулуш окуя болушу мүмкүн экендигин айтып жатышат. Булак ынтымак эже. Казакстандагы башаламандык учурунда дагы бир кыргызстандык жаран каза болгону белгилүү болду. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык каза болгон кыргыз жаран туугандары менен байланышып тийиштүү иштер жүрүп жатат. Буга чейин Алматыда фитнес маштыруучу иштеген кыргыз жараны Азиз Мусаев каза болгону белгилүү болгон. Булак Central Asian. Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Мырзаке айылында КамАЗ менен Honda Fit унаасы кагышты. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынан билдиришти. Анда маалымдалгандай, Кыргызстан 30 жаштагы ТИ аттуу жаран жабыркаган. Жабыркаган жаранды тез жардам кызматкерлери куткаруучулар келгенге чейин алып кетишкен, бирок ал ооруканага жетпей жолдо каза болуп калган. Бишкектин 1-май райондук соту пара алууга шектелип кармалган Октябрь райондук прокурордун орун басары Алтынбек Айдаров үй камагына чыгарылганын тастыктады. Сот отуруму 10 январда өткөн. Өткөн жылдын 17 ноябрында Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Октябрь райондук прокурордун орун басары Алтынбек Айдаров пара алууга шектелип кармалганын билдирген. Атайын кызмат анда тергөөнүн алдын ала маалыматтарына таянып, шектүү кылмыш жоопкерчилигин куткаруу үчүн милиция кызматкеринен $5000 талап кылганын растаган эле. УКМК шектүүнү тинтүү учурунда далил документтер жана паранын 200 000 сом акча каражаты табылганын маалымдаган. Айдаров УКМКнын тергөө абагына камалган. Учурда шектүүнүн өзү же жактоочулары менен байланышууга мүмкүнчүлүк боло элек. Булак Азаттык.